күн мурун мамлекет башчысы бир катар мыйзам долбоорлорун кабыл алды. Ага ылайык Кыргыз Республикасынын президентинин облустагы ыйгар муктуу өкүлү жөнүндө жарлыкка өзгөртүү киргизилип, андагы 15 жана 16 пункттары редакцияланды. Тактап айтканда, облус башчысынын биринчи орун басары болот жана биринчи орун басар ыйгарым укуктуу өкүлдүн сунушу боюнча министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан кызмат ордуна дайындалып, андан бошотулат. Атайын иштелип чыккан мыйзамга карата чакан жана орто ишкердик субъекттерине мындан ары колдоо көрсөтүү жана аларды экономиканын байкоого алынбаган секторунан чыгаруу максатында камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтерин кызматкерлердин санына жана эсептелген эмгек акысына жараша 3 жылдык мөөнөткө пайыздык көрсөткүчүн төмөндөтүү. Ишкерлерди колдоого багытталган атайын финансылык программа иштелип чыгып, бул 8 миллиард сомунда көлөмүндөгү каражаттар насыя катары жана пайызсыз бирок күрөө менен берилет. Ошол эле маалда бул механизмдерди баягы кеңирээк колдонуу максатында республикалык бюджеттин эсебинен дагы бүгүнкү күндө атайын стабилизациялык фонд түзүлүүдө. Президент Садыр Жапаров жарандарды социалдык жактан колдоо үчүн ар бир айда берилүүчү жөлөк пулдардын өлчөмдөрүн жогорулатуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул иш 2021 жылдын 1 октябрынан жана 2022 жылдын 1 январынан баштап аткарылып, негизги сумма 100%дан 200%га чейин көтөрүлөт. С 1 октября текущего года с целью усиления социальной поддержки детей ушул жылдын 1 октябрынан тарта колдоого муктаж жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын айлык жөлөк пулу 50%га, январдан баштап 200%га жогорулайт. Демек, буга чейин алар 4000 сом алышса, эми 7-8 сомдон социалдык колдоого ээ болушат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда майыптыгы бар балдардын саны 32 000. 39 000 детей. Өлкө башчысынын кол койгон жарлыктарынын арасында ардактуу эс алууда отурган инсандардын пенсиясын ушул күздүн 1 октябрынан тарта индексациялоо дагы бар. Ошондой эле өлкөнүн туруктуу социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу, кечиктерилгис иш-чараларды каржылоо жана жагымсыз тышкы факторлордун таасиринен экономиканын көз карандылыгын төмөндөтүү максатында турукташтыруу фонду түзүлдү. Улзат Байырбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ.